Ошто көкбөрү чырына байланыштуу кармоолор уланууда. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан ушул күнгө чейин 65 жаран кармалып келинди. 54 жаранга майда бейбаштык менен протоколдор түзүлдү. Ал эми 9 жаранга бейбаштык менен кылмыш иши козголуп камакка алынды. Анын ичинен 5 жарандын баш коргоо чарасы каралып, 2 айга темир торго киргизилди. Достук командасы жеңилип калгандыгы үчүн эмоция калтырып, бейбаштык кылдык. Ошон үчүн кыргызстандыктардан кечирим сурайм. Урматтуу кыргыз элим, бизден эметкен болсо мен ошо болгон төлөгөн атмангайда кичине неме болуп кетти, судьяга нааразычылык болуп, бүтүн Кыргызстан элден кечирим сурайм. Достугу утулуп баратканда калыстын туура эмес чечиминен оюн бүткөндөн кийин калыска элдер уруп баштаганда мен барган, мен дагы болчумун ошол жерде. Кылган иштерим өкүнөн жалпы кыргыз элине кечирим сурайм. Белгилей кетсек, 31 августта Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 32 жылдыгына арналып Оштогу Төлөйкөн ат майданында көкбөрү оюну уюштурулган. Президенттин күбөгү үчүн көкбөрү боюнча улуттук спорт оюнда Талас облусунан келген Ынтымак командасы жана Оштун Достук командасы ат салышкан. Аягында Ынтымак жеңишке жетип 2-1 эсебинде чемпион болгон. Калыстардын мындай чечимине нааразы болгондор оюн талаасына чуркап чыгып чыр чыгарышкан. Жыйынтыгында 7 адам жаракат алып ооруканага түшкөн. Окуяда Ош облустук тез жардам кызматынын автоунаасынын терезелери да талкаланган. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.